Белгилүү бир даанышманга өз уулунун жаман адаттары тууралуу арызданып, бир бай кайрылат. Андан уулунун бул жаман адаттарын таштоого жардам берүүлөрүн өтүнөт. Даанышман макул болуп, дароо эле байдын уулун бакка сейилге чакырат. Сейил учурунда даанышмандын көзү кичинекей бир өсүмдүккө түшөөрү менен балага кайрылып, ал өсүмдүктү тамыры менен жулуп алуу керектигин буйрат. Бала аны эч кандай кыйынчылыксыз эле баш бармак жана сөймөйүнүн жардамында чымчып алып, тамыры менен жулуп салат. Дагы бир аз сейилден кийин чоңураак өсүмдүккө көзү түшкөн даанышман баягыдай эле балага аны өсүмдүктү тамыры менен жулуп салуусун сурайт. Бала бир аз кыйынчылыктар менен ал өсүмдүктү тамыры менен сууруп алат. Мына ошол учурда даанышман балага кайрылып: "Эми болсо уулум, тетиги каршыңда өсүп турган бадалды сууруп сал", деп буйрат. Бала өзүнүн бардык күчүн ишке салып, аны да өтө оор кыйынчылык менен сууруп салат. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин даанышман балага эми чоң даракты сууруп алууну буйрат. Бала даракты кучактап, аябагандай терге батат, алдан таят. Ал тургай өзүндө болгон бардык күчүн ишке салса да, эч кандай майнап чыкпайт. Бала даанышманга кайрылып: "Бул даракты сууруп алуунун эч айласы жок", дейт. Анда даанышман: "Мына көрдүңбү? Дал ушул дарак жаман адатка окшойт. Сен аларды жаш кезиңде оңойчулук менен алып ташташың мүмкүн. А эгерде кийинчерээк алып таштаймын десең, жаңыласың. Себеби ал учурда аны алып таштоонун мүмкүнчүлүгү болбой калат", деп жооп берет. Урматтуу көрөрман, демек адамзат баласы өзүндө пайда болгон жаман адаттардан өз багын арылууга аракеттенбесе, ал жаман адаттар бара-бара өзүнүн кулачын жайып, натыйжада ал адаттан кутулуунун өзү да мүмкүн болбой калат. Мага турмушунда оор сокку жеген адамдар менен сүйлөшкөн кыйла жеңилирээк. Анткени турмуштан жабыркаган жаралуу жандар гана жаман адаттардан оолак качат эмеспи? Эгер ооруң уйкудан кийин жеңилдеп калса, ал оорудан өлбөйсүң.